Урматтуу момун мусулман бир туугандар, сиздер үчүн биздин жагымдуу кабарыбыз бар. Иман тайпасы, шарият, уммакежи, динибиз ислам жана башка ошол сыяктуу тайпалар биримдигинде Ал Жардам коомдук кайрымдуулук фондун ачып, жардам берүүнү баштап жатабыз. Ар бир кыргыздын энеси биздин да энебиз деген чакырык менен мына бүгүн дагы жашоонун өтө оор турмуш менен күрөшүп жаткан энекелерибиздин жанына келдик. Аны эмесе ошол энекелерибиздин жашоосу менен чогуу таанышып көрсөк. Мына энекебиздин да жанына келдик. Анда эмесе энеке, сизден биздин коомдук фондко кайрылуу түшкөн экен. Өзүңүз жана жашооңуз жөнүндө кыскача айтып өтсөңүз суранычы. Мен Ибраева Чынаргүл, 68 жыл колом. Бир балам ушул Ибраев Темирлан, бул Момункулов Рыскелди. Балам ушу туубаса майып, азыр 16-га чыкты. 16-га чыкты, ушу 16 Рыскелди 12 жашта. Канча бар жашайсыздар? Бул жерде азыр жок, экөө тең меники эмес, азыр бир ушул общежитияда бир келин экөөбүз жашайбыз. Анын баласы ушул Рыскелди. Анын аты Жипар, ал тоже күйөөсү каза болуп калган. Ушул меники да жок. Экөөнүн тең судорогиси бар. Анан экөө тең каралып турбаса, буларга башка кишинин алы келбейт. Баягы эне катары биз өзүбүз кармап турушубуз керек да, карап турушубуз керек. Булардын бир дарысы менен эки дарысы бар судорогага, именно эпилепсияга. Ал аябай эле курман демелер деле эт түшкөн деле кичине эме алып калбасак, атак буларга күнөгө негизи булардын тамактарын күчтөп туруш керек да. Кичине эле эме болсо иммунитети кетип калса бүттү уже, буларды кайбай уже башталарда орнун барычы. Буларды өткөргөндө эмне? Канча жашаса да маңдайыбызга отуруп, ушу канча Алла Таалам өмүр берди, колубузда болсо деп эметебиз да. Эки дарысы биригип эле 5000 сом болот. Көбүнчө эле биз азыр эң эмебиз вермишель, рожки. Баягы помощьтардан калган ошолордон рожкилерди эметебиз. Ошол сүт эметип келип эле, сүткө эле сууну сууга биринчи бышырып алабыз, анан кичине сүт да кымбат. Сүттөн кичине куюп туруп эле ошондон каша кылабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, садака бул тозок отунан сактоочу эң чоң калкан деп айткандай, жардам колун суналуу. Биз мына ушундай биримдүүлүктө, ынтымактуулукта кылган бардык жакшылык иштерибиз отчет катары интернет баракчаларында үзгүлтүксүз берилип турат иншалла. Сомду эмес, соопту издеген, акчаны эмес, акыретти ойлогон инсандар үчүн экран астында бардык маалыматтарды калтырабыз. Үммөт үчүн, дин үчүн, эл жер үчүн дайыма ден соолукта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.